Эми бир балдардын атын Ясин деп койсо болобу болбойбу деген маселе туулат. Азыр коюп атышпайбы Ясин деп? Имам Малик рахматулла алейхтин айтканына караганда Ясин деп балдардын атын койсо болбойт. Кандай эле Раззак, Рахман, Халик деген аттар Аллага өзгөчө. Бул аттар менен балдарга, махлукка койсо болбойт. Рахим деп койсоңуз болот, Азиз деп койсоңуз болот. Анткени Алла Таала бул Азиз, Рахим деген мисал аттар, ушуга окшогон аттарды өзүнөн башка пайгамбарга, кээде периштелерге, кээде башка кишилерге дагы иштетилген Куранда, хадисте. Куранда, хадисте Алладан башкага иштетилбесе, аны ошон үчүн мына Рахман берди, Рахман кулдарды кээ бирлер Рахман деп чакырат. Рахман аба, Рахман эке, Рахман байке, ушулар болбойт. Аны толук аты менен Рахман кул, Рахман берди, Абдурахман деп эле чакырыш керек аларды. Макул, бул бир. Эми ушул Ясинге келе турган болсок, Имам Малик рахматулла алейхтин айтканында, бул Алла Тааланын атынан бир ат деп атпайбы? Демек андай кылса болбойт дейт. Бирок, эгерде жазуу түрүндө арабча Ясин сүрөсүндө Ясин деп жазылат го, ошондой ат койсо болбойт. Бул арабчада. Эгерде я дегенден кийин алифти көтөрүп, синден кийин яны жазып ылдый кылып, аны нун кылса, анда боло берет дейт кайда. Түшүндүңүздөрбү бул кишинин оюнда? Мисалы Кур'ан-ы Каримде саламун ала али Ясин деп келет. Ибн Араби рахматулла алейхин айткан. Демек ушундай кылып ат койсо болот дейт. Кандай болбосун, биздин мисалы мазхабта бул Алла Тааланын аты деп айтылган жок. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошол Ясин деп ансыз деле биз орусча тамга менен, кирлит менен жаза беребиз. Буга койсок болобу деген суроога боло берет. Анчамчылар коюп алган, эч кыжалат болбосун.